Үй бул биздин тарыхыбыз баштала турчу жай деп коет эмеспи. Дал ушул үй алууга жараткан алдында себепкер болгон уюмдар, инсандар дагы бар. Бүгүн азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүндө өлкөбүздө ачылып жаткан кооперативдердин бири туурасында кеп калабыз. Тагыраагы Келечек турак жай кооперативи. Бул кооперативдин түзүлгөнүндө бүгүнкү күндө 2 жылга толуп отурат. 2 жылдык тарыхы бар кооперативдин кылган иши туурасында кенен маалымат алабыз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болом. Саламатсыздарбы? Нурсулбек Абдылдабеков Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жыламыш айылынын тургуну. Жашы 51-де. Бүгүнкү күн Нурсулбек мырза үчүн өтө кубанычтуу күндөрдүн бири. Себеби 6 ай күткөн кезеги келип, турак жайга ээ боло, маңдай жарыла кубанып жаткан маалы. Нурсулбек мырзанын пикиринде Келечек турак жай кооперативи аркылуу буга чейин туугандары да үй алган. Кардарлардын бирин-бири жетелеп келип жаткандыгы кооперативге ишеним көп экендигинен кабар берет эмеспи? Ушу Келечек жилищный кооператив боюнча мен уккан мен кудагыйым алган биринчи бир жыл болуп калды. Ошонун атынан алып ошол жашап атат азыр бул өйдөкү менен магистрал жактан Жүзүн магистрал жактан үй алышкан. Ошону билип анан мен да келип ушул жака алып атам Келечекти. Канча убакыт күттүңүз сен? 6 айдай күттүм, 6-ай мына алып атам, Кудай буйруса. Башында дароо эле ишендиңизби? Ишендим, ошо кудагыйым алгандан кийин үй алып жашап кирип жашап аткандан кийин ишенип, неме деп анан келип мен да эмесин төлөп, суносун төлөп алып атам. Каяктан алып атасыз, шаардан? Шаардан мен Сокулук районунан алып атам. Өзүм Сокулукта турам, Сокулук районунан алып атам. Кандай үй алдыңыз? Жер тааны. Бүгүн келип, хозяин эстип келип, эртең көрсөттүк документти. Кудай буйруса алабыз. Үй бүлөңүз менен барып көрдүңүздөрбү? Үй бүлөбүз менен барып көрүп, жактырып, ошон үчүн макулдашып анан бияка келдик. Жакшы экен. Да сизге окшогон көрөрмандар бар да, аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Деги эле ушу Келечек кооперативине ишенсе болобу? Ишенсе болот. Мен уже буга чейин да бир классташ балам айткам. Аяшым бар, классташым. Ал менден биринчи очередке туруп, алды. Ал уже алып биз жашап атат ал. Андан кийин мен очередим келип, мен алып, Кудай буйруса мен да жашайм. Жакшы. Келечеги жакшы. Баарын эле айтып коеюн, ала келип алсаңар болот, эч кандай эмеси жок. Бир ойлойт да, алдап кетет, эч кандай алдабайт. Кудай буйруса алабыз. Мен классташ баламды алып жашап атат. Кудагыйымды алып жашап атат. Канча миң сомдук үй алдыңыз эле жана канча сом баштапкы төлөм катары бердиңиз? Баштапкы төлөм мен 700 000 төлөдүм, первенствен взносун. Анан дагы 6 айга эмесин төлөдүм. Азыр мен $33,000. Дагы мен үйдү болсо сүйлөштүм, көбүрөөк суммада алам да мен. $36,000 сүйлөштүм. $40,000 $36,000 сүйлөйт. $3,000 мен өзүм кошуп берем. Үйүңүз кут болсун, анда ак жолто үй болсун. Рахмат. Нурсулбек Абдылдабеков сыңары уртуна жылмайуу уялаган инсандар арбын 2019 жылдын 15 октябрында негизделген Келечек турак жай кооперативи 2 жыл аралыгында 400дөн ашык жаранды үй менен камсыз кылган. Дагы 1000ге чукул инсан кезек күтүүдө. 2 жыл ичинде 10 жылдык мөөнөт менен келишим түзгөн 2 жаран мөөнөтүнөн мурда акчасын төлөп бүтүп, өздүк батирге ээ болгон. Келечек кооперативинин түзүлгөнүнө азыр ошол биз быйыл 2 жылдык өз жашыбызды белгиледик. 2 жашка толдук. Толугу менен ошол 2 жаштын аралыгында биз 400дөн ашуун адамдарды үйлүү кылып, ошолордун жакшылыктарына жеткиздик, Кудай буйруса. Бул эми аз аралыкта дагы чоң жетишкендик деп, биз үчүн эми чоң жетишкендик болуп атат азыркы күндө. Толук кандуу бүтүлгөндөрдөн азыр деген 2 адам эле толук бүтүлдү, аресттен чыгарылды алардыкы. Уже бизден эч айтканда үйүн толугу менен кутулуп бүтүп чыгып кетишти. Мындан тышкары дагы 2-3 адамдарыбыз бар, уже бат-баттан төлөйлү деп ар кандай үйдүн баасынан $3,000, $2,000, $200,000, $100,000ден эртерээк төлөп, тескерисинче 10 жыл калган болчу, 8 жыл, 7 жылга кыскартып аткандар дагы бар. Мындан сырткары 2 жыл аралыгында Келечек турак жай кооперативи көп балалуу үй бүлөлөргө, майып инсандарга, жалпылап караганда жардамга муктаж жарандарга кол сунуп, материалдык жардам көрсөтүп келген. Бирок ал учурдун бардыгын уюмдун жетекчиси көмүскөдө калтырып, көпчүлүккө жарыялоону эп көргөн эмес. Мындай да жардамга муктаждар бизге мындай бирин-бирин өздөрү эле келет. Кээ бирлер квартплатамды төлөшкөнгө жардам бергиле, тигиндей балам оорат эле дегендерге биз андай нерселерди ар бирин афишировать эткенин кереги жок. Биз аны жашыруун эле көрөбүз.
азыркы күндө маданиятына да жардам көргөзүп атабыз. Ар кандай долбоорлорго биз спонсор болуп берип атабыз. Анан дагы жакында ошо карылар үйүнө барып бир сыра жардам көргөзүп келдик. Детки домдорго жардам көргөзүп. Эми мунун баарын афишировать этпейли эле акырын өзүбүздүн ишибизди кыла берели деп. Алгач Борбор калаада чакан имаратта ишин баштаган уюм жылы айланып эле филиалдарын ачууга киришкен. Кооперативдин бүгүнкү күндө Кыргызстан ичинде эле регионалдык 9 бөлүмү жана алыскы Орусиянын Москва шаарында бир филиалы бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол башкы кеңсебиз менен кошулганда Россияны эске албаганда 9 жалпы, анан Россия менен 10 филиалыбыз бар. Кайсы региондорго ачылды? Биз Ош областында, шаарында, Кара Суу районунда, Жалал Абад шаарында, Ташкөмүр шаарында, андан тышкары Каракол шаарында, Талаш шаарында, Бишкектен 2 бул башкы кеңсебиз, андан тышкары бул Ош базарга жакын жерде филиалыбыз бар, Кара Балта шаарында бар. Алдыда Нарын областында ачылуусун күтүп турабыз. Мынакей азыркы кезде кеңсе табылып, ошону даярдап ачат балдар. Ошол менен атайын көптөгөн жумуш орундуктары да түзүлүп атат да, кеңсе ачылбастан. Бул адам иш менен камсыз болот региондордо негизи алгач 5 адам болот. 4 ушу элдерге консультация, маалымат катарында алынат, бир жетекчиси менен. Биз бир гана бул филиалдарды ачып эле өзүбүздүн ишибизди жүргүзбөстөн ушу мамлекет ичиндеги миграцияны агымын токтотуу иретинде дагы багыт ошонун үстүндө иш алып барып жатабыз да. Биз быйылкы 2021-жылдын ушу жай айынан баштап көпчүлүк филиалдарыбыз ачылды. Азыркы күндө кезек күтүүдө турушат. Негизгиси Бишкекте алгандар көпчүлүгү ошо Чүй областынан, анан Ош шаарында өзүнөн алгандар бар да. Калган региондогулар болсо бүгүнкү күндө күтүүдө турушат. Жаңыдан багыт алып баштадык. Орусия жергесине филиал ачуунун артында бир гана акча табуу эмес, ошол жака да жумуш орундуктарын түзүү, мигранттардын үйгө болгон муктаждыктарын жоюу маселелери да коюлган. А башкысы чет элде батир алуу максатын көздөй иштеп кеткен кыргыз жарандарынын кыялдарын орундатуу менен кайрадан мекенине кайтарып келүү экендигин Келечек турак жай кооперативинин төрагасы Курманалиев Элеман Курманалиевич сыймыктануу менен айтат. Бизде мындай болуп талабы күч экен. Бирок мигранттарды биз Кыргызстанда өз мекенинде алып келүү максатында кетип атабыз. Ал жакта мигранттарды өзүбүздүн жерибизде иштеген. Пример кыла турган болсок, бизде 70% Москвадан келишти да. Бул жакка турушуп, очередтен онлайн турушуп. Ошонун 20% кайра Москвага кетти, 50% Кыргызстанда калып кетти. Бул жакшы мүмкүнчүлүк да. Уже мен болду, чалып эле сүйүнчүлөсөң эле Москвадамын дейт да. Москвадан дезеле анан келбейсиңби, очередтен келди тиги десең. Көптөрү Москва жактан чет мамлекет Турциядан келип бизден тургандар бар. Алар дагы баягы чалсаң эле биз бир-бирике бул жакты бүтүрүп алайлы, жыйнаштырып, бир-бирике өзүбүздүн мекенибиз бар да, ошондой жашайбыз дегенде эми жүрөктөн жылуулук сезимдер келет да, булдачы. Ушундай сөз тукканда бир сонун прям сөз менен айта албайсың го мындай нерсени. Чынында айтканда аябай сүйүнөсүң да. Элестетип көрсө 70% башка мамлекеттерден, мисалы Казакстандан келип атат, кыргыздар өзүбүздүкүнө келебиз деп атат, анан ошонун арасында эле айтып атат сагачы. Чалып эле сүйүнчүлөсөң эле бул жакта экен, бир-бирике ошол жакты жыйнаштырып, анан Кыргызстан мекени өзүм мекениме келем деп ушинтип атса, сен дагы иштегиң келет да. Туурабы? Стимул берет. Стимул берет. Бирөө болсо рахмат айтат, сүйүнүп, мондай молодец. Ушундай кылып, мына сенин демилгең менен мен ушул жактан келип атам десе, дагы иштегиң келет. Бирөө айтат, 10 жылдан бери квартира сыймайт этип жүрдүм эле. Мен ойлогон эмес элем, бул нерсемден үй алып каламын деген үмүтүм жок эле дегенде. Дагы бир адам, ыйлаган адамдар аябай көп да. Көздү жашты айлантып, көрсөң көргүң эле келе берет да. Ар бир адамды сүйүндүргөн нерсе бул канчалык жакшы нерсе да. Сүйүнүп эле каласың.
Кооперативдин кулачы кеңейип, тамыры жайылган сайын жумуш орундуктары да арбып барат. Башында 10 чакты адам эмгектенген уюм бүгүнкү күндө ар кыл курактагы мээнеткеч кызматкерлер менен толукталды. Ар биринин иштеген ишине жараша айлык маянасы каралган. А башкысы кооперативде иш алып баруу менен бирге жумушчулардын дээрлик 80% турак жайга ээ болгон. Азыркы моментте бизде айлык акылары жакшы. Мисалы үчүн Бишкекте иштегендер Москвадагыдай эле зарплата алышат. Кудайга шүгүр, баарына жетиштүү эле. Анан биздеги иштеген мурдагы 2 жыл мурунку иштегендерди айта турган болсок, биздин консультанттардын бардыгы ошол моментте иштеп аткандагылар баары үйлүү болуп калды азыр. Бирөө бар эми, бир бала бар, жашыраак ал бойдокто. А калгандары бүт үй алып, уже өздөрүнүн үйүндө жашап атат. Анча-мынча квартирага сдавать этип койду. Зарплатаны карай турган болсок, өйдө эмес, өтө өйдө эмес, ылдый эмес, бирок Кудайга шүгүр жакшы зарплата төлөп беребиз. Биз иштегенине карата беребиз да. Мындан сырткары келечек турак жай кооперативи бир гана ишкерлик же калкты турак жай менен камсыз кылууну көздөбөстөн 2 жыл ичинде бир канча спорттук жана маданий иш-чараларга да демөөрчүлүк кылган. Маданият улуттун уңгусу экендигин баса белгилеген уюм аталган тармактын ажырагыс бир бөлүгү делген кино жаатына өзгөчө көңүл бурууда. Бул кооператив атына заты жарашкандай эле өлкө келечегине кайдыгер карабагандык дегенди туюндурат эмеспи? Учурда биз концерттерге, ар кандай шоу программада көрүүлөрдө, кинолордо жалпы спонсор болуп атабыз. Бунун бирден бир себеби учурда маданият өнүктүрүү максатында, албетте өзүңүздөр билесиздер, ар бир мамлекеттин жүзү маданият менен спорт деп коет да. Ошондуктан учурда азыр маданиятта эң жакшы кинолор чыксын, албетте элди бир тарбияга салган, учурда эми кичинекей балдарды өнүктүрүү үчүн бул садик, бала бакчалар болгон болсо, азыр чоң адамдарды өнүктүрүү үчүн адамдар киного барышат, концертке барышат. Анан ошон үчүн жакшы кинолор мааниси биздин ушул учурда эмеге туура келген нерселерге биз дайыма колдоо көрсөтүү менен алек болобуз. 2 жыл аралыгында кооператив аркылуу турак жайга ээ болуу менен кубанычы коюнуна батпай көз жашын төккөндөр, батирден батирге көчүп жүрүп, үйгө ээ болом укактана ыйлагандар. Ошол эле учурда турмуштун кыйын кырдаалына туш болуп, 2 ажырым жолго калган айрым жубайлар, балдарына арнап үй алып берген ардагерлер жана жөн гана батир алып коюп, аны ижарага берип, пайда тапкан инсандар да болгон. Келип, баягы ситуациясын айтышат. Биз уже ушул нерсеге көп ооруп калдык да, баягы окуяны айтат, болгон нерсесин айтат. Мен мынчалык кыйналып жүрдүм эле. Бирөө келди, 8 жылдан бери башка бирөө бөтөндүн үйүндө жашайт элемин, азыр өзүмдүн үйүмдө жашаймын дейт. Бирөө келет, недавно эле бирди болду. Тачка тартып жүргөн бир байке келди, накопительный программа менен киргенби, ушундай болгон да. Накопительный программа менен кирип, 16 жылдан бери өз квартирасын айтып жашайт экен. Анан азыр уже үй алды да бизденчи. 25%-ын топтоду дагы, анан үй алып алды. Жакшы мүмкүнчүлүк да. Кооператив аркылуу үй алуунун жол-жоболорун биз буга чейин деле чагылдырып өткөнбүз. Ошентсе да кайра кайталап берелик. Мисалы, сиз мүчөлүккө катталуу менен кезекке турдуңуз дейлик. Кезегиңиз 6 айдан өтүп же жетпей келет. Ошол кезде кайсыл бир суммага ылайыктап үй алууну пландайсыз. Мисалы, сиз 2 миллион сомго турак жай алганы жатасыз дейлик. Анын 25%-ын баштапкы төлөм катары төлөйсүз. 2 миллион сомдугу 500 000 сом болуп саналат. Бул сумманы сиз кооператив менен келишим түзгөн маалда төгөсүз. Андан сырткары 2 миллион сомдун пайызын мүчөлүккө кирип жатканда төлөп бересиз. Ал 80 000 сом. Калган сумманы кооператив өзү кошуп 10 жылдык мөөнөткө бөлүп берет. Бөлүнгөн суммага ар ай сайын 2 000 сом кошуп төгүп турасыз. Эскерте кетчү жагдай, бул 2 000 сом убакыттын өтүшү менен көбөйбөйт. Башкача айтканда, пайыз катары өспөйт да, 2 миллион сомго үй алуу менен сиз ар ай сайын 14 500 сомдон төгөсүз. Батир алууну каалап жүргөн инсандарга келечек турак жай кооперативи ар кандай акцияларды өткөрүп келет. Алардын бири төмөндөгүчө. Азыркы күндө биз октябрь, ноябрь айларында ошол 2 000 сомду да алып койдук. Бул пока убактылуу акция. Баягы элге жардам катары кылайлы деген акциябыз башталды. 2 000 сомдук кошумча төлөмдүн акчасы азыр катталган адамдарга жок.
азыркы катталган адамдарга жок, 10 жыл бою жок, 10 жыл бою жок. Бирок ошол мурда катталган, анан кийин акциясы бүткөндөн кийин катталган адамдарга 2000 сом кайра кетет. Акциянын мөөнөтү качан? 31 декабрга чейин. Шашылса болду. Бул ошол 2000 сом боюнча аябай бизде дагы комментарий ар кандай суроолор көп болот. 2000 сом эмнеге аласыңар? Баягы пайызы жокпу деп, пайызы жок деп коюп эле эметесиңер. Бул ачылгандан бери азыркы күнгө чейин биз 2000 сомдун баарын ошол турак жай фондун көбөйтүш үчүн гана эле жумшап атабыз. Бул дагы алдыңкы жылдарыбызда дагы турак жай фондун көбөйткөнгө эле жумшалат. Ачылгандан бери мен өткөндө санап келдим, 10 миллион 800 миң сом акча биз уже ошол турак жай фондуна кошуп турбуз. Ошол биздин 2000 сомдон чогулган акча. Бул кыскасы 5-6 адамдын үйлүү болушуна жардам кошулду. Бул баягы азыркы күндөгү биз дагы жарым жыл, 1 жыл, 2 айдан кийин үй алган сандары көбөйөт. Ошол сан көбөйгөн сайын биз ошол турак жай фондубузга да салымыбыз кошула берет. Ал эми дал ушул тармакта иш алып барууну каалагандарга келечек турак жай кооперативинин эшиги ачык. Биз азыр масштабный проекттер менен даярданып турабыз. Биз сотрудник дагы набор кылып атабыз. Ошто биздин 1-2 кеңселерибиз ачыла элек, 1-2 проекттерибиз ошону баштаганга да керек. Жумушту мисалы үчүн жумуш жагынан болсо билимдүү, өзүнүн жумушун так аткарган, бирдекени бергендей ишене турган адамдарды жумушубуз командабызда күтөбүз. Дагы жакында жаста жакшы элге эң ыңгайлуу мүмкүнчүлүктө дыйкан чарба көбүнчө бизде иштелбей кетип атат. Ошонун негизинде бир аз карап атабыз. Аны бир где-то жазга кудай калса даярдап калабыз го дейм да. Алдан акчалай биз беребиз. Акчалай бергенден кийин эгин-тегин эккенге мүмкүнчүлүктөрдү тартуулаган аракеттин негизинде иштеп баратабыз азыр. Ал кандай болот? Кыргызстан ичинде бүт телефондарга каралабы же белгилүү аймакка келеби? Жок, азыркы моментте биз деген 7 областка тең ачтык да филиалыбызды, Кыргызстан боюнча ачтык. 1-2 филиалыбыз калды, ошону ачып бүтсөк, жазга чейин. Андан кийин өзүбүздүн уже кеңсебизге барып деле ошол жактан маалымат ала берсе болот да. Ушундай баягы эгин-тегин, техника, ушуну машиналарды да алганга ошол жерден алышып кетет. Машиналарды дагы уже азыр бир аз планыбыз толуп калды бул жактан кооперативден. Уже башкача масштабный жакшы проекттер менен даярданып турабыз да. Дал ушундай алгылыктуу иштерди аткаруу менен алдыга карай талпынып жаткан кооператив бар болгону 2 гана жашта. Образды алып караганда балдай балдыр тили бар 2 жаштагы наристе сыңары. Ал эми жылдардын агымы менен бул уюм дагы да торолуп, бийиктикке кадам таштап, келечекке талпынаары анык кеп. Бул кадамдар албетте азыркынын азаматтарыныкы. Менин жүзүндөгү эң жакын жол бул өзүңдүн үйүңө алып бара турчу жол деп бир кездерде кайсыл бир акылман жазып калтырган экен. Чындап эле өзүбүздүн үйүбүз бар болсун жана ошондой эле ошол жолду басып өткөнгө инсандар аман болсун жана үй алууга себепкер болгон адамдар дагы көп болсун деп тилеп өтөлүк. Сиздер азыркы азамат тараптарды көрсөтүүсүнө көп болдуңуздар. Биз буга чейин бул кооператив туурасында дагы тартып өткөнбүз. Эгерде ким ошол берүүнү көрүп жетишпей калган болсо, биздин YouTube телеканалынын YouTube баракчасына баш багып, жактан азыркын азаматтары деп издеп таап көрсөңүз болот. Андан сырткары биз пикир калтыруучу жерге дагы атайын ссылкасын таштап коебуз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болдум. Саламатта туруңуздар.